Водоташты ты говоришь? Откана, сырткы даараткана, анан көмүрканада. Бирок мектептин сырткы дааратканасы ичинде канализациясы бар. Бар, албетте бар. Ичинде ар бир этажда, ар бир блогунда современный жаңы азыр ошол ичине киргенде да көрөбүз, бүт бар. Бул жалпы территориясы мына өзүңөр көрүп аткандай футбол аянтчасы, баскетбол, волейбол деп ар бир спорттун түрлөрү боюнча кенен убагында жер калтырылган экен, ошол проект боюнча жасалып атат. Мектептин тегерегиндеги жашыл болчу аянтчалары дагы уже ишке берилип, мына бул жерде уже күндө эртең менен түштө бир маал Бишкек Зеленхоз муниципалдык ишканасынын атайын жанагы сугаруу машинелери келип, муну сугарып кетип атат. Эми жалпы бул Бишкек шаарынын 1-Май районундагы Мурас Ордо мектебинин курулушу жалпы корпустун чатыры жабылып, сырткы фасад иштери бир 50-60%га бүтсө керек. Анан ички окуу класстарынын жасалгылоо иштери азыр көп күчтүн баары ошого жумшалган. Бул өзүңөр көргөндөй мындай 3 этаж, 3 кабаттуу мектеп. А жалпы жөнүнөн бул жерде канча окуучуга ылайыкталган мектеп? Бул 660 орундуу мектеп болуп салынып атат. Бирок биздеги маалымат боюнча ушул Мурас Ордо конушундагы бүгүнкү суроо талап бир 2000ге жакын бала суроо талап ушул жерде бар экен да. Азыркы учурда ушул жердеги жашоочулардын балдары ушу жакынкы Азёрдун айылындагы мектепке барып келип окушат экен. Анан мүмкүнчүлүгү барлар албетте машинеси менен андан алыскы шаарга чейин ташып барып келип окуткандар бар экен. Бирок негизги бөлүгү ушул кошуна болгон Аламедин районунун Азёрдун айылында окушат. Негизги көйгөйлөрдүн бири башында ремонт башталганда дагы жер астындагы суулар дренаж маселеси чыккан. Өзүңөр көрүп тургандай бул оң тараптагы ошол жалпы дренаж системасынын мындайча айтканда вентиляциясы жасалып, жерди дагы кургактоо иштери жүргүзүлгөн да. Бул жерде бригада кылып бөлүп, ички жасалгылоо өзүнчө бригада, мектептин сырткы жасалгасы өзүнчө бригада, анан мектептин тегерек четиндеги инфраструктураны жакшыртуу ал өзүнчө бригада болуп, мисалы үчүн ушул азыр биз жүргөн 2-чи кабат делгенде ички жасалгасы үчүн эле мына 20дан ашык бала эки тарапта иштеп, ичин жасап атканы, эшигин коюп атканы, полуна тиги линолеум төшөлүп аткандары ушул 20дан ашык бала цоколь этаж дегенибизди жасап атат. Анан благоустройстводо дагы ошол бир 10 чакты кишибиз. Биз азыр ушу Мурас Ордо мектебинин 3-чү блок деген 3-чү кабатта, 3-чү блокта. Бул жерде негизги ички жасалгылоо жумуштары жыйынтыкталып, ана потолок стенкалар жасалып, азыр ички полдо мындай линолеумдар төшөлүп, терезелер орнотулган, өзүңөр көргөндөй. Жылытуу системасы коюлган. Мисалы үчүн ошол бир кабатта 10 мектеп окууканасы бар болсо, ошого ылайыкталып, коридордо жасалып, электр жарыктары берилип, анан эң негизгиси ушу балдардын өрт коопсуздугуна алдын алуу боюнча ушул бүт шаймандар орнотулуп атат. Жумушчулар ар бир окууканабыздын ичине балдардын сабак билим алуудагы мындай жакшы жарыктандыруучу лампалар коюлуп, анан өзүңөр байкагандай бул полдо электр чубалгылар жүргүзүлгөн. Бул деген информатика сабагына ылайыкталган кабинет. Жалпы 3-чү кабатта 22 окуукана бар. Ошо 22 окуукананын эшиктери орнотулуп, ички жасалгылоо иштери жасалып, полуна линолеум төшөлдү. Мындай болгон эле майда жумуштар эле калды. Ушулардын баарын бүтүрүп, дааратканалар бүтсө, буюрса бир 3-4 күндүн ичинде мунун баарын тазалап, 3-чү кабатты даярдыкка көрүү менен бул жерден акырын 2-чи кабатка, андан ары 1-чи кабатка жылабыз деген ушундай план менен иштеп атат балдар. Мектебибиздин имарат ичиндеги спорт аянтчабыз, спорт зал, тиякта мына атайын чечинүүчү жайлары менен өзүңөр көргөндөй атайын мындай полу жыгачтан жасалып, потологу ушу стандартка ылайык жасалып атат. Бул жерде ички дуалды жасалгылоо жумуштары, ошондой эле потолок шипти жасалгылоо жумуштары жүргүзүп атат. Окуучулар көбүрөөк топтолгон жерлерде сыртка чыгып кетүү, кошумча мындай
эшикке коопсуздук чараларын сактоо үчүн мындай каралган. Эң негизгиси бул жаңы конуштагы саркындуу суу маселеси. Бул эми жалпы центральный борбордоштурган канализацияларга кошулган бул жерде жоктугуна байланыштуу өзүнчө мындай автономдук тазалоо очистной сооружение деп коебуз. Ошо бул жердеги саркындуу сууну тазалай турган мына атайын очистной сооружение бул негизги өзөгү ушул жерде болот. Ушул жерден тазалануу, андан аркы жана техникалык суу дегенди сууат иштерине пайдаланууга. Ошол эле мен жана көрсөтүп кеткендей жана дренаж системасынын да кошумча бир бөлүгү бул.